кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу күнүңүз менен биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Алгачкы эле суроом, мынакей 5-6 чакырылышта депутат болдуңуз. Анан дагы мынакей өткөндөгү 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоого катышкан жоксуз. Мунун себебин партиялардын шарттары менен байланыштырдыңыз. Ал эми алдыдагы боло турчу шайлоого катышасызбы? Эгер сыр болбосо кайсы партия менен барган турасыз? Азырынча партиянын аталышы мен айта албайм. Себеби партия барамбы же одномандатный округ менен барамбы, аны чындыгында азыр чечкен жокмун. Бирок азыр конституция жаңы болгондон кийин ошондой билинет да. Ошондо мен өзүм ачык айтам. Азырынча болсо мен акырындан шайлоого даярданып баштадым. Шайлоочулар менен жолугуп, иштеп, алар менен сүйлөшүп, жана мына азыр фандрайзингдин бир түрүн фандрайзингдин кылып атам. Азыр себеби саясий кайсы шайлоо компанияны биз албайлы. Шайлоо компания негизи өтө кымбат. Көп акча керек. Ошондуктан мен азыр фандрайзингди баштадым. Бул акча топтоо ошол шайлоо компанияга. Бир вариантты мен таптым. Бул лекцияны окуу. Азыр юридикалык студенттерге жана уже юридический факультетти бүткөн жарандарга ушундай окуйм деп атам. Алардын акчаны мен алып жөн эле жеп койбойм. Ал ошол акча мен айткандай анын максаты так эле ошол шайлоого кетет. Мен айткандай болот. Бир вариантты биз таптык. Азыр экинчи вариант дагы бир топ варианттарды биз фандрайзинг кылганга кадамдарды жасайбыз. Ооба, бул туурасында кечээ массалык маалымат каражаттарында дагы жарыяланды. Сиздин да ушул шайлоого каражат топтоп атат деп. Демек, ушундай жол менен топтоп атырсыз. Ал эми бул ошол шайлоого кирүүдөгү сумманы топтой аласызбы? Ошого кепилдик барбы? Ошого чейин ушул сумманы топтой алам деген. Эми азырынча белгисиз да канча акча керек болот. Себеби күрөө канча болот, кандай саясий компания өтөт, чындыгында бүт баарынды мен билбейт экем. Менимче бул акча жетишсиз болот. Ошондуктан биз дагы башка нерселерди, башка варианттарды мен айткандай табабыз. Аны акчаны чогуш керек. Эми азыр 5 ай бар. 5 ай ичинде мен даярданыш керекмин. Анан да мынакей чыныгы билимдүүлөр, иштейм деген жаштар да ушул акчанын айынан партияларга кошула албай жатышат, депутат боло албай жатышат деген сөзгө кандай карайсыз? Бул туура эле. Мисалы азыр 120 депутат болсо, тизмеге кириш үчүн өтө бир топ акчаны сен төлөсүң. Бизде парламентаризм болгон эмес, ошондуктан бизде жөн эле бул партиянын тизменин ичинде орунду сатуу болуп атпайбы? Азыр бизнес эле катары болуп калды да. Азыр дагы ушундай болот менимче. Себеби азыр мына партияларга 55 мандатты берсе, уже 20 орунда болсоң, бул уже нереально болуп калат да, сен депутат болбойсуң да. Ошондо сен хотя бы 10-чу орунда болуш керексиң да. Вот ошол 10 место өтө алтын баа менен турат да. Ошондуктан мен ойлойм, эми одномандатный азыр округ менен болсо, мейли, если ушундай биз ошого келсек, анда бул дагы вариант. Бирок чындыгында ачык эле айтсак, мына 35 округ деп атышат. 35 округ бул өтө 100 миң добуш, где-то 100 миң шайлоочу ушундай бир округга кирет экен. Ошол 100 миң ичинде сен көбүрөөк добушту алыш керексиң. Ошого дагы акча керек да. Ошол саясий рекламаны кылуу үчүн, ар бир жарандар менен жолугуу үчүн дагы чындыгында волонтер болуш керек. Аларга дагы төлөш керек. Бензин, жол кирешине жана башка чыгашалар бар да. Анан дагы мынакей жаңы конституция боюнча дагы оюңузду белгилей кетсеңиз. Бул оюңуз кандай? Жаңы конституция азыр кийинки жумада Жогорку Кеңешке келет. Менимче мен бул конституцияны мындай колдобойм, себеби чындыгында бул жерде түшүнүксүз нормалар өтө көп. Мисалы, бир мисалын келтирип кетсем, бизде президент дайыма эле талапкер болгон учурунда айткан, мен бүт баарына баш менен жооп берем. Бирок ошол эле кезде
дагы эле өкмөттүн башчы деп ушундай кызматты жазып атышат. Демек, бирдеме болуп калса, мисалы өкмөт иштебей калса, президент аларды урушат, эмнеге силер ушундай жаман иштейсиңер, эмнеге ал өзү күнөөлүү эч качан болбойт, бирок башкалар күнөөлүү болот да. Бул менимче туура. Раз өзү айтты, мен жооп берем бүт баарына, значит жооп бериш керек. Бул жерде өкмөттүн башчысы ушундай ортомчу киши керек жок. Өзү өкмөттүн башчы болуп, өзү эле ушундай шайлоо учурунда айткан, менимче сөздөн кайтпаш керек. Ушул эле варианттарды сунуштаса, да анда көрсө болот. Анында мынакей жогоруда айтып өткөндөй эле сиз 5-6 чакырылыштын депутаты болдуңуз. Анан бул аралыкта кандай маселелерди көтөрдүңүз жана алардын канчасы орундалды? Менде Бекешев Чекит KG деген сайт бар. Ошол жерде дайыма эле биз жаңылыктарды, кандай мыйзам долбоорду мен сунуштадым, ошонун бүт баарын чыгарып атам. Мурун биз дайыма 1 жыл ичинде 1 жылдык, 5 жылдык ушундай отчетторду чыгарып жүргөнбүз. Анын кагаздар түрүндө ушундай таратып жүргөнбүз. Азыр тилекке каршы мен мындай көрүп атам, тенденция мындай болуп атат да, отчетторду бүт баарын эле сурашат, а бирок окубайт да. Менде мыйзам долбоорлорду мен өтө көп мыйзам долбоорлорду сунуштагам, бирок тилекке каршы көбүнчө өткөн жок да. Мисалын келтирип кетсем, мына ошол эле 5 жыл ичинде мен номер 1 болгом. Аны мен өзүм эле аныктаган жокмун, аны жарандык фонд, бир коомдук фонд, жарандык платформа деген коомдук фонд аны анализ кылып, кайсы депутаттар канча мыйзамдарды сунуштаган, канча өткөн, ошол эффективности карап, ушундай алар рейтингди чыгарышкан. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билгизебиз. Бизге убактыңызды бөлүп, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Чакырып туруңуз. Чоң рахмат. Ардактуу көрөрмандар, маегибизди жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билгизебиз. Сиздер менен мен Асиле Саналиева болдум. Кайрадан көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.